Аллах табарак ва таала сүйгөн пенденин кандай белгилери бар билесизби? Азыр мен психологиялык 15 белгини жана өзүбүзгө тиешелүү 15 белгини айтып өтөмүн. Бул албетте Аллах сүйгөн пенделер. Пенде болуп туруп, пенде olarak Аллахты сүйгөн пенделер. Ошол маселеде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына Абдурахман ибн Ауф келет. Сахабалар өтө күчтүү даражадагы улуу инсандар болгон. Бул бизнес жактан, бул физический жактан, спорт жактан, баардык жактан, руханият жактан дагы эң күчтүү адамдар болгон. Азыркы Джефф Безос, Марк Цукерберг болсун, Илон Маск болсун, иланека деп коебуз го. Илон Маск, башкалар баардыгы байлыгын чогултуп келсе дагы Абдурахман ибн Ауфтун байлыгына жетпейт. Ал өтө күчтүү миллиардер адам болгон. Долларды эсептегенде миллиардер болгон, азыркы тил менен айтканда. Ошончолук күчтүү миллиардер адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип 4000 дирхам муногу акчаны иштетиң. Бул ихсан болсун, мусулмандардын бюджетине акча болсун деп берет да. Пайгамбарыбыз саллаллаху сага сенин мүлкүңө береке берсин деп дуа кылат. Абдурахман ибн Ауф 50% бардык дүйнөсүн чогултуп, 50% пайгамбарга берген, 50% үйдө калтырган. Үйдө калтырганыңа дагы береке берсин, бергениңе дагы береке берсин деп пайгамбар дуа кылат. Бул дуанын кабыл болгонунун себеби эмнеде десеңиз, Абдурахман ибн Ауфтун көп аялдары бар эле. Аялдарынын ар биринде 300.000 дирхамдан көбүрөөк мурас калган. Бул дуанын берекесинин себебинен, урматтуу мекендештер. Бул мисал токтотуп, дагы бир мисал айтам. Пайгамбарыбызга дагы бир адам келип, мен садакага, ихсанга эч нерсем жок, бирок мен нени дейт? Абирди, намысымды, авторитетимди, не дейт? Ошо ихсан кыламын дейт, садака кыламын дейт, авторитетимди, ихсан кыламын дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху унчукпайт. Бирок арадан бир канча күн өткөндөн кийин, баягы адам ким эле деп ордунан турганда, бул менмин дегенде, сен дагы не? Дуаң, сен дагы садакаң кабыл болду, Аллах таала кабыл кылды деп пайгамбарыбыз айтат. Аллах таала пайгамбарыбыз саллаллаху ал адам үчүн дагы дуа кылат, анын дагы дуасы кабыл болду эле. Урматтуу мекендештерим, бул адам байды мисал келтирдим, андан кийин не? Өзүнүн намысын, өзүнүн абирин, деп коебузбу? Өзүнүн көтөрүлгөн учурда өзүнчө бир мындай кээ бирөөлөр бар го, жылдыз болуп калганда, кичине акча түшүп калганда өзүнчө мындай тектеңеп кетет го. Ошол сыяктуу маселедеги намыс, ошол сыяктуу нерседеги авторитет маселесин садака кылдым дейт да. Сиз бир кем болуп кое бериңиз. Бир жерде бир кем болуп кое бериңиз. Бир жерде мисалы жолдо кетип атасыз, бирөөгө желке тийип кетти. Ал сизди мынандай карап турат. Сиз өзүр кечирип коюң десеңиз, баягы дароо болду дейт да. Эгер сиз ага тентекке теңелип, сиз дагы мушташы урушуп кете турган болсоңуз, эгер үйдүн багуучусу болсоңуз, сиз минуска кетесиз. Сиз минуска кетесиз. Ата-эне бул жакта кыжалат, үй бүлө бул жакта акча кылат. Эгер акчаны сиз алып келе турган адам болсоңуз, анда 5 эсе не аркага кетесиздер. Ошентип алдында кичине ойлоно билип, көрө билип, үзүрсү деп авторитетиңизди жерге кетирип коюш, садака кылып коюш, бул эч нерсе жоготпойсуз бул менен. Азыркы адамга окшоп. Ошол сыяктуу курук авторитетиңизди, көзгө көрүнбөгөн авторитетиңизди ар бир жерде садака кылсаңыз, көп ийгиликтерге жетесиз мекендешим. Биз ушундай садакаларды, ушундай ихсандарды көбөйтүшүбүз керек бүгүнкү учурда. Да, акча менен дагы көзгө көрсөтпөй дагы берип атабыз, бирок ушундай көзгө көрүнбөгөн, өзүбүзгө тиешелүү маселелерде садаканы кандай кылып атабыз? Мына Аллах сүйгөн пенденин белгилери. Аллах сүйгөн пенделерди айттым. Эми психологиялык жактан мисалды келтирип, 15 психологиялык адамга бизге тиешелүү маселелерди айтууну туура көрдүм. Биринчиси психологиялык жактан, биринчи жүрөгү тынч болот. Кудай сүйгөн адамдын биринчи жүрөгү тынч болот, сабырдуу болот. Билесизби, качан адамдын башына кыйынчылык келсе, дүрбөлөңгө түшүп өзүн жоготуп коет. Катуу коркунуч келип калса, дароо ишин жоготуп коет. Бул жөнөкөй мисал, бирок качан кыйынчылык же барчылык келип калса, адам катуу кубанганда же катуу корккондо өзүн жоготуп коюшу мүмкүн да. Ошонун себебинен же күнөө, же жакшы иштер кылып коюшу мүмкүн. Бүгүн көпчүлүк адамдар проблема менен чечип атат. Мисалы, бир башыңызга түйшүк келди, же намазга барып, Кудайым ушуну чечип бер десеңиз, бул жакшы нерсе. Бирок проблема келгенден кийин арака чуркасаңыз, сигаретке чуркасаңыз, түнкү клубка, антикиного, экека чуркасаңыз не болот? Бул күнөө проблема менен чечүү деп аталат. Проблема менен чечпейт экен, жүрөгү дайым тынч жана сабырдуу болот экен, биринчи белгиси. Экинчисине ичи дайым тынчтыкка ээ.
Bilesizби, dünyadagi eng cho'ng boylik aqchada emas, cho'ng bir keremetli uyda emas, qo'zliqda emas, neda? Je bir krasavitsa, vaqtli figurasi bor ayolda emas. Hurmatli mekendoshim, neda baqit desangiz, tinch yurakda ekan. Bugun o'shul yuragin turmoq qilib olganlar o'ta ko'p. Har kimni qamab olib, kek saqtash sening yuraging turmoq qilish degan. Ertang o'chimni olib ketam, o'ltirib ketam, sindirib ketam degan bu o'zingni o'zing ne yuragingni turmoq qilganim. Qachon yuraging tinchlikqa ega bo'lsa, mekendoshim. Bu sendan o'tgan vaqtli odam yo'q. Sen kech yatarda hech narsadan o'ylanmaysan, erta turganda hech narsadan qo'rqmaysan-da. Sende o'ylanish, qo'rqish yo'q. Nega? Sen yuraging tinch. Ikkinchi belgisi yuragi tinch ekan. Tashbor bo'lmaydi, boshqalarni kechirim bilan tinch yashaydi odam. Ha? Üçüncüsü, maqto, arqanday maqtolar, je arqanday sın ko'z qarashlarga sinib qolmaydi. Ha? Kebir adamlar maqtasan ha deb jash bola siyoqti jerga jetib olib, chiqarib olgan jeri qolmay tishanglab ketadi-da. Kebirlar sınga chiday olmaydi. Düşmanın kelib birdekan aytsa betingga, o'ylanib ko'ra, o'sha narsa sende bor bo'lsa, o'sha narsani olib salu, moyunga aludagi chiniq erkektin belgisi. Maqtoga ko'p ko'tarilib ketpe, sınga cho'gib ketdi. Sından saboq al, maqtodan ehtiyot bo'l. Ekodan qo'rqinchli masala. Üçüncüsü ekan, maqtanganda ko'tarilib ketpey, sinib ketpey, sın aytgan uchurda o'zingizga kerakli saboqni olasandan. Al düşman aytib жатқан болса дағы бұл мәселен, ha? Кейде досыңды сынап көргін десе, барып ачуны шығар дейді. Ачусы келгенде досың чындықты айтады, сені бетің айтады. Сені чындығы рожаңды айтады да. Ал эми Аллах үшін жашап адамдардың басына байланып қалбайды екен. Төртінші белгісі өзіне суроо бергенді біледі екен. Қачан машина алам, қачан үй алам, қачан жақсырақ қыз алам, девушка алам, андай мындай емес. Қачан мишка алам емес. Өзіне қандай сұрауларды береді, білесіз бе? Бұл ишім Аллаға жағабы? Бұл қылып жатқан, баштап жатқан бизнесім шариатқа тура келеді? Қачан проблемаға кіріп, кредитке батып, келіп, анан ең аяғыда молдагеден сұрайды да, ушул шариатта болобу деп. Жоқ, сен бірінші молдагеден сұра, анан ишіңді башта. Ар дайым өзің текшершің керек. Бұл ишім Аллаға жағабы? Бірінші башта отасын, адал арамын изучать ет. Адал арамын изучать ет. Sen pendelerden korkma. En birinci Kudayga jağa turgan işti başta. Makul bugün tayrangda, sayrangda, bile, oyna, kül, urda, zina kıl, aram iştin bardığın kılar. Biroq kabırga bararың бар, ертең өлөрүң бар. Ömrüň öte kıska. Бул төртүнчүсү болду. Өзүнө ар дайым суроо береткен, өзүн жемел эткен. Андан суроо болгон, ага допрос кылганга чейин ал өзүн өзү допрос кылат экен, суроо кылат экен, а? Ал эми бешинчиси өзүнүн кемчилигин көрө билет. Менде байкайсызбы, урматтуу мекендешим, ремен машинада билесизби, тыйт деп калат. Ошондой болот машиналарда. Тыйт деп калат. Биринчи өзүмдүкү деп, биринчи өзүмдүкүн карайм ар дайым. Меники баркин. Меники деп, башкалардан кемчилик издебейм. Кээ бирлер дароо ременди так деп аялыны бакырып урушканды баштайт да. Жок, биринчи өзүң текшерип көр. Колуң менен кармап көр, чындап сеники тагылып турабы, андан кийин эки жакты кара. Сөздү каттуу эмес, жылуулук менен жеткиргенди бил. Өзүнүн кемчилигин ар дайым өзүнөн издейт да. Кемчиликти. Мындайча айтканда, душман издегенге нафсың жетиштүү дегени өзүң жетиштүүсүң. Өзүңдөн өтөр душман жок. Seni satıp ketkenlerden sap başında özün durasın. Senin maksatına senden başka kim kıyanat kılbaydı. Senin planlarına senden başka kim kıyanat kılbaydı. Senin biznesine senden başka kim kıyanat kılbaydı. Senin amanatına senden başka kim kıyanat kılbaydı. Sen özün bekar bolsun. Sen özün beken bolsun. Özüңө күч таба билсең, ар бир учурда, кыйынчылык келген учурда, кылың келбей калган учурда, жалкоолук кылган учуруңда, дагы күч таап ошол нерсени мажбурлап кылып кеткен учуруңда, ошол нерседе ийгилик жаралат, урматтуу мекендешим. Sen özüngsün. Özün kılbasan hiç kim sana yardım berbeyt bu dünyada. Özün üçün öl jetim degen söz, bu söz en tora söz, öz kemçiligin körө bilet eken, ийгиликтүү adam. Ал эми алтынчысы, эч качан башкаларга салыштырбайт. Мен Мухаммад болсом, мен кечеги Мухаммадга өзүмдү салыштырам. Кече ким элем, бүгүн киммин? Салыштырууга эң идеал адам өзүңсүң, башкалар эмес. Башкалар сен иштен кичине мурдараак баштагандыгы үчүн көбүрөөк ийгиге жеткен болушу мүмкүн, бирок убакыттар ажыраса. Сен баары андан да көбүрөөгө жетип коюшуң мүмкүн. Ошондуктан
башкаларга эч качан салыштырба. Ал рызкы маселесинде. Бүгүн неге адамдар бактысыз? Салыштырат да. Интернетте караса правильное питание, спорт, диета, бүт фигурныйлар. Анан өзүнүн жашоосун карайт. Бир эле бактысыз караңгы жашоодо өзүн жашап аткандай сезип калат да баягы адам. Жок, сен жалгыз эмессиң. Ал интернеттеги ол реклама жөн эле. Өзүңдү караңгы жашоого салып алба, башкаларга жашооңду салыштырба. Сен башка, ал башка. Анын кабыры башка, сенин мүзөң башка. Сенин суроо жообуң башка, сенин жашооң башка. Ошондуктан башкаларга эч качан өзүңдү салыштырба. Салыштырбайт экенсиң. Өзүңө берилген рызкыга каниет кыл экенсиң. Эгер канаат болбосо сенде, сага дүйнөнүн жарым берип койсо дагы тойбойсуң, дайым болсун деп турасың. Каниет кылсаң, кичинекей нерселерге шүгүр кылып, Кудайга көңкөлдүк кылбайсың. Ал эми жетинчисине кек сактабайт. Мен жана сөздү башында айткандай, жүрөгүбүз кээ бирөөлөрдүн жүрөгү душасы таза бейиш, кээ бирөөлөрдүкү тозок кысып түрмө кылып алган да. Алькатрас жөн эле калып кетет жолдо. Чорный дельфин жөн эле жолдо калып кетет. Россияда бар го Чорный дельфин, эң кыйын түрмө деп, Алькатрастан бирок качып кеткен. Ошого байланыштуу 3 адам качып, ошонун аркасынан жабылып кеткен, Айтайын дегеним, түрмө кылып алба. Түрмө кылба, кек сактаба. Кек сактоо жүрөктү оорутат. Ал эми сүйгөн пенде ар дайым кечиримдүү болот. Кудай сени кечиришиңди кааласаң, Аллахым мени кечир деп дуа кыласың ар дайым турабы? Сен дагы башкаларды кечир. Ал дагы Аллахтын пендеси, билбей кылды, унутуп калып кылды. Балким шайтан азгырды, ошол себептерди кылып аны актаганды бил, кечир. Кек сактаба. Ал эми 8-чи, бактылуулукту, бакытты эч качан евродон, доллордон, дирхамдан, доңктон, саманиден, сумдан, сомдон, тыйындан, теңгеден издебейт. Акчадан издебейт байлыкты. Бакыттан издебейт. Нени издейт? Материалдык байлык бул чыныгы байлык эмес. Руханий байлыкка басым жасайт ал адам. Руханий байлык не десеңиз, урматтуу мекендешим, мисал үчүн бир студент окуду дагы адвокат болду, же прокурор болду мисал үчүн. Прокурор болду, тергөөчүлүк жаатында иштеп атат. Эми бирөө келип коррупция кылып 100 000 сом мына акча сага, келем мына ишти бүтүрүп бер десе, бир эле ручка, бир кол коюп койсо болду, бүтүп кетет. Билими бар, диплому бар, 2 диплому бар, жогорку билимдүү. Ушул жерде урматтуу мекендешим, не десеңиз, руханияты күчтүү адам баягы акчаны албайт. Бирок 1000 билими күчтүү болсун, бирок руханият алсыз болсо ал адам не акчаны алып коет. Азырылып кетет. Мына көрдүңүзбү? Акыл башка, иман башка экенин ушул жерден билип койсок болот. Акылыбызга канча билимди толтурбайлы, бирок иманыбыз сактап калбаса ошо жамандыктардан алып болбойт. Ошол нерсе таквалык. Мисал ачык түрдө болду, урматтуу мекендешим. Экен бакытты акчадан издебейсиз. 9-чу, азбы көппү жакшылыкка кубанат. Кичине жакшылыктан бакыт тапканды билет ал адам. Чындыгында бакыт тапканды билиңиз. Жаш баланы байкасаңыз, бир куш кичине башкача учуп койсо эле сүйүнүп, күлүп, бакырып калат да, жаш бала. Ошон үчүн жаш балдар бактылуу. Аз нерседе канаат кылып, аз нерсеге сүйүнгөндү билиңиз. Ошондо Кудай Таала көбөйтүп берет. Бул угадаланган маселе. Эхсанды дагы барында биз чектөөнү эч качан мээңизге чектөө койбоңуз. Ушундай кылып, ушул райондон үй алышым керек. Ушундай сөз машина болуш керек, ушундай машина алам деп чогултуп акчаңыз анан бир күн калганда урдап кетип, дагы бирдеке болуп жоголуп кетет. Жок, сиз барына күч кудуретиңиз жеткениге кыла бериңиз. Акчаны бардыгын чогултуп алып үй салам дебеңиз. Кичинекей болсо да, 2 комнат болсо да үйүңүз болсун. Чектөө койбоңуз өзүңүзгө мекендешим. Кичине жакшылыктан не кубанат экенсиз. Кичинесиге шүгүр кылат экенсиз, канаат кылат экенсиз. Ал эми 10-чусу, жалгыздыкты не? Бүгүн бардыгы өзүнчө жалгыз да. Жалгыздыкты жакшы көрөм, жалгыздык кыянат кылбай, жалгыздык сатып кетпейт. Коом үчүн жакшылык кылган адам. Сен жалгыз жашай бер, бирок коомго пайдаң тийсин. Сен ишиң менен, кыймыл аракетиң менен зыян бербе, бирок пайдаң тийсин. Кээ бирөөлөр ушундай элге тойго аралашпайт,
мааракесине аралашпайт, элден отдельный жашайт. Кээ бирөөлөр айтып коет, ошол туура кылат дейт. Жок, туура эмес ал. Элден калып кетпеш керек, эл менен бирге болуш керек. Жакшысына сүйүнүп, жаманына кайгырыш керек. Жалгыздыкты кандай мааниде жакшы деш мүмкүн? Тахажжудка эртең менен өзүңүз турсаңыз. Эч ким жок, эч ким адам жок. Рия да кыла албайсыз. Көзүңүздөн мөлтүрөгөн жаштар агып, Аллахым, сага жакшыраак ибадат кыла албадым. Ата-энемди ажыга жөнөтө албадым. Сага жакшы татыктуу кыз боло албадым ата-энеме. Намыссыз кыз болуп чоңойдум. Эркектер төшөгө жатканда көчөгө кие турган кыз болдум. Намыстын нысы жок болуп чоңойдум. Тарбиям жок. Өзүмдүн күнөөм, өзүмдүн башымды, мээнимди түнү күнү уктаганым, турганым сайын кыйнаган бир кыз болуп чоңойдум. О Аллахым, мени күнөөлөрүмдү кечиргин. Менин ички дүйнөдөгү, ички жан дүйнөмдөгү күнөөлөрүмдү жашырганың сыяктуу кыяматта дагы мени күнөөлөрүмдү кечиргин, жашыргын. Балким күйөөгө тийсем, күйөөм билбей калат. Ойноштук кылып жүргөндөрүмдү, ар кандай түн клубда жүргөндөрүмдү, буга чейин көптөгөн эркектерди көрүп койгонумду күйөөм билбей калышы мүмкүн. Аллахым, сен көрүп турасың, билип турасың. Жүрөктөгүн түпкүрүндөгү сырларды билип турасың. Сен аны ачыкчысың. Аллахым, күнөөлөрүмдү кечиргин. Бул дүйнөдө сыр сактаганың сыяктуу, менин көп күнөөлөрүм жаап жашырып койгонуң сыяктуу кыяматта дагы менин күнөөлөрүмдү жашыргын, жапкын деп кыз болсоң кыз, эркек болсоң эркекче дуа кылган, түнү өзүнчө жалгыз калганды билген адам, зикир кылганды билген адам экен, а? Өзүн эле ойлобойт да бул адам. Жүрөгүн ар дайым тазалап туруп, фильтрден өткөзүп туруп, ага маанилүү. Мекендешим. Ал эми 11-си бирөөнүн ийгилигине кубанат. Бүгүн кошунасы авиакырсыкка учурап калсын, автокырсыкка учурап калсын эле ырас болбоду дейт кээ бирөөлөр. Кошунасына душмандык каалайт, жамандык каалайт. Ушул кантип мусулман болсун? Керек болсо кошунаңдын бир дарагы, алмасы же өрүгү сен жакка өтүп, ошонун мөмөсү жерге түшүп калса, ошону жегенге акың жок, ошону терип кайра кошунаңа алып кирип беришиң керек, шарият боюнча. Бирөөнүн ийгилигине кубан, жамандыгына эмес. Бүгүн адамдар ичи тар, пейили тар, айылдарда өзгөчө душмандык кылат да бири-бирине. Куруган саманды көчөгө жыйып койсо, атайын сигаретти таштап өтүп кетет. Неге? Күйүп өртөнүп кетсин дейт, жоголуп кетсин дейт. Паланчанын кошунасы бутсунуптур, авария болуптур десе, баттар болсун дейт, баткендер айтмакчы. Рас болбодубу дейт. Ушул нерсе жетпей турат эле буга дейт. Ички тарлыктын туу чокусуна жетип калган адамдар. Ич тарлык сенин рызкыңды көбөйтүп койбойт. Күчүңө күч кошуп койбойт. Бекер өзүңдүн нервиң, бекер сенин ооруларың болот. Ич күйбөйт, тескерисинче Аллах мындан да көп жакшылыктарды берсин. Эгер жакшылык бере турган болсо, жакшылыктарды берсин деп ага үчүн дуа кылат. Ал эми 12-си күндү позитив баштайт. Сергек, күчтүү болуп, бодри деп коебуз го, сергектик менен баштайт. Бул кантип башталат десеңиз, зикир менен. Эртең менен туруп, бир күнгө жете турган тамак ашыңыз бар, үй жайыңыз жакшы, жер титиреп жарылып кеткен жок үйүңүз, бир тууганыңыз же балаңыз өтүп калган жок, өлүп калган жок, кой жайларыңыз бүт баары жайында турат. Бир күнгө жете турган тамак ашыңыз бар, ошон үчүн шүгүр кылыңыз. Альхамдулилла деңиз. Мен эркектерге бир мисал айтып берейин эле, бул азыр күлүшүңүздөр дагы мүмкүн, кээ бирөөлөр бул бирок ыйлай турган маселе бул. Эркектин намустуу жери болбосо, ал балалуу боло албайт. Эки сандын ортосу болбосо, ал балалуу боло албайт. Бирок ушундайлар бар, ошол жери катуураак удар тийип, же кандайдыр бир оорулардан ошол жери жок да. Ошолор айтат бирөөсү. Эртең менен туруп ошол жериңди кармасаң, ошол жериң турган болсо, Кудайга шүгүр кылгын дейт. Ошол нерсе бар экен сен. Ошол нерсе жоктор канча. Балалуу боло албайт, перзентси өтүп кетет алар. Бул бирден. Экинчиден мен сизге сыноонун өтө бир күчтүүсүн айтып берейин азыр. Элестетиң, сиз башыңыз ооруп атат, барасыз аптекага дары ичесиз, жакшы болосуз. Элестетиң, сиз жолдо автомашинада өтө күчтүү кетип атасыз, газ менен кетип атасыз дагы, авария болуп кеттиңиз, барат, операция кылат, өзүңүздүн ден соолугуңузду карап, операция кылып врачтар бар жогун ордуга келтирет.
Бирок эң жаманы не десеңиз, мен көргөн балдардын бирөөсүнө дары ичиш мүмкүн эмес эле да. Ал дарыдан тескеринче баягыдай оорусу күчөп, дары мүмкүн эмес чакса. Бул кандай сыноо элестетсеңиз, кокус кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ал баш оорусу да, ич ооруса, не болсо да дары ичиш мүмкүн эмес. Ичпейт ал. Ичпей айыгат, чыдайт ошо дары ооруга. Сиз шүгүр кылбайсызбы мекендеш? Ушундай оор сыноо сиз башыңызга келген жок. Операциялар акыркы жолу кырсык болгондо врачтар айтыптыр. Сен азыр оозуңда кичине сүйлөп бизге айттың дары мүмкүн эмес деп. Бирок эртең үшүң жоготуп бирдеке болуп калганыңда билбеген врачтар келип сенин денеңе сайып коет. Ошондуктан денеңе мындай баягыдакай чимелер болупту, өчүп кетпей турган. Тонировкабы, тартировкабы. Ошондойлорду чызып жазып кой жүрөгүңө жакын жерге. Мага укол сайганга дары бергенге болбойт, ушундай оорум бар деп жазып кой, өчүп кетпей турган кылып. Ол билбеген адам сайып коет уколдун башкасын деп айтыптыр. Анан ал менден сурап атат, ошо тартировканы чыздырсам болобу болбойбу деп. Мына урматтуу мекендешим, маселе каякта турат. Сизге мына сыноолор келген жок, сабырдуу болуңуз. Некен күндү позитив менен баштайт. Эмоциясын көзөмөлдөйт. Андан кийинкиси агрессивный болуп, дароо эле бирөө бирдеке десе, түртүп коём, жыртып коём, башыңды аркаңа кийгизип коём деп баштайт кээ бирөөлөр. Энесинен баштай жете тас калбай сөгүп салат кээ бирөөлөр. Өзү ушул тил менен урушкандар уруша албайт. Баягы төрпүчтөк темир торду алып кирип уруша турган болсоң, алар уруша албайт. Кур чечен да, тилде эле чечен. Ачуусу келгенде тилин тиштейт, ашка сүйлөбөйт, тынч калат. Анын реакциясы өзгөрбөйт. Дароо бирдеке кылып коюш бардыгынын колунан келет. Унчукпай турганда бетиге бир уруп, өзүнөн кетирип коюш бардыгынын колунан келет. Айтайын дегеним, алданбайт ал адам. Ал эми урматтуу мекендешим, некен 14-сү дайыма үйрөнөт. Мен билем, мен кыйынмын дебейт ал адам. Не дайым үйрөнөт экен. Үйрөнсөңүз алдыңызга жыласыз. Мен кыйынмын, менмин деп турсаңыз, каяка 5 кадам жылбайсыз. Ал эми эң акыркысы дайыма адамдарга боорукер. Беримдүү болуңуз. Пайгамбарыбыз жылмаюудагы садака дейт. Бүгүн сиз евро-доллар садака кыла албашыңыз мүмкүн. Жөн эле жылмайып жүрүңүз мекендешим. Жылмайганда сизден эч нерсе кетпейт го. Бүгүн көп өлкөлөргө барып, Кыргызстанга келгенде насыраны өлүп калат. Неге? Баягы жылмаюу жугат экен да адамга. Күчөйүп келсең эле бардыгы жашоодон нааразы, ушундай рожа кызарган, деп мындай спортсмен эмес, курсак мынандай шалпыйып жатат, анан кулагын сындырып алган атай спортсменге окшоп. Мындай болуп жүрөт, жароодун бардыгы чалабан дейт. Кыйын болуп каяка барасың, ичиң кичине катып калсын эле. Кудай жардам бер деп жатып кала турган адамсың го. Кыйын болуш кереги жок. Адамдарга мээримдүү бол, боорукер бол. Пендесиге рахмат айтпаган Кудайга рахмат айтпайт. Билдире албайт рахмат. Башкалардын жүрөгүнө жетип, башкалардын жүрөгүнүн ичине кирип, башкалардын ыраазычылыгын ала алган адам Аллахтын ыраазычылыгын ала алат. Сиз соопту каяктан топтойсуз? Ошо адамдар аркылуу топтойсуз. Сиз бизнесте сиз акчаны каяктан табасыз? Ошо адамдар аркылуу табасыз. Ошол сыяктуу соопту дагы башка адамдар аркылуу. Эгерде биз бардыгыбыз акылдуу болуп, бардыгыбыз толук түрдө жаратылганыбызда кемчиликсиз, анда бири-бирибизге ишибиз түшпөйт эле. Мен сизге, сиздин мага. Бирок бир кембиз, бир кем дүйнө, бири-бирибизге ишибиз түшө турган кылып жараткан Кудай Таала. Бул не деген икрам муслим деген маселе бар. Бирөөдө күч бар, бирөөдө акыл бар, бирөөдө акча бар. Бардыгы топ болуп чогулуп калбайт бир адамда. Болбосо бири-бирибизге ишибиз түшпөй, азыр ушул өтө күчтүү кетип калган үчүн чалса чалам, жазса жазам, болсо мен мындай деген кыйналымдар өтө көп го. Ошол сыяктуу болуп кетебиз бардыгыбыз. Кичпейилдүүлүк жоголуп баратат бизден. Боорукер болойлу. Бир туугандарыбызга мамиле кылайлы. Кээ бир балдар девушкасына 1 саат кеңири сүйлөшүп жүрө берет, бирок бир тууган эжеси менен 5 мүнөт сүйлөшө албайт. Аны бер бул маселеге, урматтуу мекендешим. Ошондуктан Аллах сүйгөн пенделердин катарында болууга аракет кылайлы. Белгилерин айттым. Жакшы адам болууга аракет кылайлы. Жакшылыкка жетпей, аз жаманда толтура. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.